Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силер менен кайрадан кыргыз элинин Манас баатырлык эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге мурдакы көрсөтүүлөрдө айткандай, Сагынбай Оразбаковдун вариантынын негизинде 5 томдуу роман жазганмын. Мына алар алдыңарда көрүнүп турат. Бүт баары бул 5 томдуу роман тең. Мен бул китептердин баарын Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим Академиясынын алдындагы Билим берүү министрлигинин алдында Билим берүү Академиясынын текшерүүсүнөн өткөрүп, учурда азыр бул китептер орто мектептердин кыргыз адабият программасына Манас эпосун окууда кошумча окуу куралы катары сунушталган. Мындан тышкары окуучуларга Манас эпосун үйрөнүү оңой болсун үчүн мен мындай алып туруп 8-11 класстар үчүн жумушчу дептерлер түзгөн. Булар дагы Билим берүү Академиясы тарабынан мектептердин программасына сунушталды. Мындан тышкары мен өзүмдүн 5 томдуу романымды орус тилине которуп, 2 китепти тең, 2 вариантты тең ата интернет сайт ачтым, epos-manas.com. Ушул сайтка 2 китебимден коюп койдум. Кимде ким кааласа, ошол жерден электрондук китептерди сатып алса болот. Ошондой эле Манас эпосубузду дагы көбүрөөк жайылтуу максатында мен ушундай азыркы силерге сүйлөп жаткан видео тасмамды орус тилинде дагы чыгарып жатамын. Себеби Google тилмештер, Яндекс тилмештер кыргыз тилин жакшы которо албайт экен, ал эми орус тилине аябай жакшы которот экен. Ошондуктан орус тилине которуп, анын азыркы күндө дүйнө жүзүнүн 112 тилиндеги субтитрлер менен коштоп жатамын. Мунун өзү Манастар дүйнөнүн кайсы жашоочусу болбосун өзүнүн эне тилинде, өзүнүн билген тилинде көрө алат дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан мен силерден суранат элем, өзүңөрдүн тууган уруктарыңа, тааныш билиштериңерге ушул биздин видеороликтер жөнүндө айтып, баатырлык эпосубузду жайылтканга көмөк көрсөтүүңүздөрдү суранып кетет элем. Азыр болсо мен өзүмдүн романымды окууну улантсам. Элден элкин, журттан так, уруш кылдык го ушул чак, деген сүйлөдү көкчө. Оба, макул болду маңдайынан тери шорголуп аккан качалык. Армансыз чабышып, эч кимди жеңген жокпуз. Мунубуз ярамайт. Ошондуктан урушту токтотуп, башка жол менен жеңүүчүнү аныктайлы. Ал кандай жол? Ит өңдөнүп кабышпай, уурулардай чабышпай, мылтык менен атышалы. Сен туруп бер, мен атайын. Сени өлтүрсөм, маракеге батам. Эгерде мен туруп берсем, сен аткын. Ушинтип эрлердей уруш салалы, алдыбыз жеңип алалы. Мен макулмун. Кимиңиз биринчи аталы? Сен биринчи ат. Качалык макул болуп, мылтыгын октоп, милте чоктоп, бетине алды. Аллам өзүң сакта деп жүрөгү элеп болгон эркекче жүзүн калкан менен тосту. Качалык 2 каштын ортосун кароолго алып, машаны ирмебейди. Ок Төрө баатырдын төбөсүнөн 4 эли алыс кетип, көкчө аман калды. Атуу кезеги казакка келди. Ал алма башты алып, аябай дары салып, атайын деп бетине мылтык алды. Суу жүрөктүгүн көрсөтүп, качалык чыдап тура албай, сөзүн бузуп, колуна карай качып жөнөдү. Сени качканга кантип коеюн, кыжырдан ойлонду көкчө. Калың колуңа жеткенче Алла берсе сени соеюн. Ал мылтыкты бетке алып, качып бараткан калмакты атты. Октамай тийип, качалыктын оң колунун билегин үзүп кетти. Жарадар болгон калмак оорганына чыдабай бакырып,
сол колуменен тизген чылбырды кармап, сагырадагы сай менен талабунун жай менен аскердин көзү качты. Бирок жалгыз колу менен оңбой атына камчы салам дегенде тизги менен чылбыры сол колунан түшүп калды. Аргып бара жатканда тизгинге колун салганда тушап койгон немедей аты тизгин менен чылбырга чалынып, мөдөлүп кулап, калмак жерге учуп түштү. Көкчө жетип келип, аны көзөңгө найза менен урду. Качалык чалкасынан жыгылып, чаңга башы тыгылды. Сол колу менен таянып, жанталашып ордунан турган калмакты көкчө моюнга кылыч менен чапты. Тамдан түшкөн кабактай болуп, сөзүнө кыянат кылган качалыктын башы жерде калды. Айдаткан ул көкчө башындагы көк туулгасын чечип, терең дем алып, тоо тараптан согуп жаткан сыдырым желге чаңдан бозола болгон бетин тосту. Кийин атынан түшүп, оор бадана кийимин, жаргак шымын чечип, ырахаттана көк шибердин үстүнө эки колун эки тарапка жая чалкасынан жатты. Бир аз эс алып, ордунан турган көкчө жанында агып жаткан сайдын суусуна бети башын жууп, кийимдерин, найза кылычын кандан тазалады. Кийин ал качалыктын атын коштоп алып, кайра аскерине жөнөдү. Көкчө майданга кайтып барганда, анын Эреөлдөн жеңүүчү болгондугун түшүнүп, кыргыздар жер жаңыртар кыйкырык салышты. Ошондо калмак тараптан узун бойлуу, кара тору Гурия балбан Тулгара деген атын минип, каартанып бакырып, Эреөлгө чыкты. Калмак жакындап калганда, көкчө аны мылтык менен атып жиберди. Ок жаза кетип, Гурия аман калды. Эки журттун балбаны найза менен сайышып, айбалта кылыч менен чабышып, аянбастан салышып, урушуп кечке жүрүштү. Караңгы түшүп калганда Эреөл токтотулуп, балбандар колдоруна кайтышты. Эртеси күнү Шашкеде калмактардан майданга Коржоңгос атына камчы салып, орто бойлуу, кара тору, толмоч эл санамар чыкты шарактап. Кыргыздардын колунан ал күрөң атына минип, узун бойлуу, кең даалуу, сары жүздүү Мунар чыкты уластап. Эреөл башталганда балбандар бири-бирин качырып, найза шилтешти. Эрдемсинген санамар каттуу тийген соккудан ээлден кылтайып, үзөңгүдөн бутутайып, колуна качып жөнөдү. Мунар анын артынан кууй баштады. Артына кылчайып караган санамар кыргызына жетип калганын көрүп, жүрөгү оозуна тыгылды. О, калмактар, жаналы калбай кыйкырдалып коркконунан. Мени кыргыздарга жем кылбагыла. Жардамга калмактар, жардамга. Санамартты куткаруу үчүн калмактын аскери Мунарга пайналашып киришкенде, Төрө Манас баш болгон кыргыздар душманга каршы аттанып, эки аскер бири-бирин бүтүн каптады. Ажалы жок бендени Алла Таала сактады. Жыгылганды тургузбай кара жерге таптады. Душмандар бири-бирин айбалта менен башка салышып, найза менен төшүккө сайышып, кылыч менен чабышып, аралашып, жарак салып, бири-бирин жаралашып кетишти. Мылтыктын үнү бадырап, дуулдун үнү дабырап, найзанын баары чабышып, адамдын башы кагышып, арманы жок салышты. Күндүзү күнү түн болуп, кулак тунган дүн болуп, жал куйругу жайылып, ат жыгылып булайды, сакалдары жайылып, адамдар өлүп сулайды. Кыжылдаган көпчүлүк аралашып кетишти, аламан уруш салышты. Салгылашуунун алдыңкы катарында жүргөн Арстан Манас баатырга узун бойлуу, алып денелүү, сары жүздүү кеселик урушууга маш кылган 8 пили менен туш келип калды. Пилдердин бири уудан Манас батырга чуркап келип, мурду менен имерип, аны аттан алып салууга, эгерде жерге жыгылса,
талқылап жанын алуға күңгірлеп жетті. Манас қорықпастан қылышты шілтегенде филдің мұрты қарылып, тақ түбінен тарылды. Мұрдынан айырылған фил бақырып, аскеріне қайра қашты. Үйреткен кішісі шойын шоқмыр алып, шоқысына қойғылап, аны артқа қайтырғанға әрекет қылды. Фил аны тоғытып қойбастан, артындағы кеселікті ат матымен көмелете қойды. Фил үйреткен кішіні болса, Манас найзамен бір қойып, тегіз үйнеге жөнетті. Атшуысыменен батыр албас қылышын алып, 6 филді ошол жерде 12 бөліп салып, қалмақтарды қайғайлатып, шетінен қыра баштады. Бұға чыдабай, аға кеселік келді ақырып, атшуланып бақырып. Жақындабастан тұрып, қалмақ қырғызды найзаменен сайғанда, Манас аны түшіре чапты. Ошонда кеселіктің заманасы тарылып, ақылынан жаңылды. Бұл қандай неме есі шықтанды. Ушунчалык катуу сайган найзамдан ат менен оодарылып түшпөстөн Манас аны кантип түшүрө чаба алды. Кой, бул желмабыздан качайын, кара жанымды сактайын. Калмак коркконунан колуна кайра качты. Манас ага чоң кула аты менен шамалдай учуп жетип, сыртынан айдалыга сыр найза менен сайды. Кеселиктин эрден көчүгө кылтайып, үзөңгүдөн буту тайып, шайманы кетип калды. Ага жардамы узун бойлуу, алып денелі, кызыл жүздүү, күрөңдүү жетип келди. Күндөй күркүрөгөн калмак кыргызга найза салды. Манас аны кагып жиберип, өзү калмакты найза менен урду. Күрөңдүү аны кагып жибергенге үлгүрдү. Ачууланган калмак Манасты атканга ниеттенип, огун кезеп алды. Бирок ал килиштен чыкканча Кыран баатыр калмакты найзамен оозуна урду. Ал шилиден чыгып, күрөңдү ошол жерде күн жан болду. Аны өлтүргөндөн кийин Манас кайрадан кеселиктин артынан кууду. Калмак даңгара атка өбөктөп кача баштады. Аккула менен жетип барган ер Манас анын артынан найза салды. Кеселик чапчаңдык кылып, аны учунан кармады. Бирок канчалык аракет кылса да, ал найзаны тартып алганга күчү жетпеди. Жан талашкан калмак коркконунан аскердин ичине качты. Манас анын артынан саяк кууп алды. Байкабастан душмандардын ичине жалгыз кирип калган кыргызга айбалта, кылыч салышып, мөндүрдөй ок атып, мөндүлөшүп, топ атып, жамгырдай кылып жаа тартып, жалпы калмак Манасты көптөрдү. Жаалданган баатыр моюн бербей, ак келтен атып, ач кыйкырыгы аяламга жаңырды. Анын айбаттуу үнүн уккан Бакайдын жаны көзүнө көрүнбөй калды. Инисинин коркунучта калганын түшүнгөн ал, койго тийген бөөрүдөй калмактарды четинен кырып, оңго солго кыргытып, жолун тазалап, баатырдын жанына жетип келди. Манас Кытайлардын туустурган жерге жакын келип калгандыктан, аны кайтарган аскер аргон болуп, абасы менен оор абалда калышты. Эки балбан бир далай азап тартышып, жан үрөп, Кытайдын арасында аябай уруш салышты. Бирок көпчүлүктүн иши көпчүлүк болгондуктан баатырлар чарчап, алдан тая башташты. Кыргыздардын колу кыйла алыста болгондуктан, алардын жашоодон үмүт үзүлө баштаганда, ак балтанын чубагы 6000 аскери менен Кытайдын калың колун жарып өтүп, жардамга жетип келди. Алардын артынан уда Ордодогу 10.000 колду баштап, ойбойлотуп жапырып, обого чаңын сапырып, ойрон сыргак акырып, келип калды бакырып. Жардамга келген аскерлер менен Манас баштын үстүн салганда, чабуулга туруштук бере албай, калмак Кытайлар туш-тушка качып сөгүлдү. Ошондо кеселиктин эси чыгып, атына камчы салып, кайрадан кача баштады. Муну көргөн Кошойдун кайнатасы Мунар жонунда ак барагын мылтыгын алды. Шашпай тур, куубаш ызырынды алып.
менден құтыла албайсың. Манасты көптеп төбе басты қылу қандай екен саған көрсетейін. Мұнар мейілеп тұрып, екі көзінің ортасына атқанда оқ башты жарып, кеселік тіл тартпастан мүрт кетті. Туысы құлап, қаны өлген қалмақ Қытайлар тұра албастан, тұш-тұшқа қатышып, 6 күн, 6 түн ұланған ұрыш қырғыздардың толық жеңішімен аяқтады. Бұл ұрышта, айғайласқан жұлышта қырғыздардан 11 мың әскер набыт болса, қалмақтардан 19 мың өліп, о дүниені көріп, 30 мыңның жарадар болып тұр. Қалған соғылардың абалы да жақшы емес. Соғы деген аты болбосо, алар деле жарадарларға бара-бар. Ошондо қырғыздардан тирүү калысынан үмүтү биротулу жүргөн калмактар Араник шаарына качып барышты. Аскерлер шаардын четиндеги шарылдап аккан дарыянын жөөбүнө жеткенде аларды шаардыктар тосуп чыгышты. Айланайындар, жалына башташтылар. Бизди кыргыздардан коргоп, коркулбай, мыктылап урушкула. Жок. Жооп берди узун бойлуу, кара торун, Ашар Суу. Аларды тосконго чамабыз келбей калды. Аскерибиздин көбү окко учуп, далайы жарадар болду. Мен кыргыздардан башыма жараат алдым. Ошондуктан качкандан башка айлабыз калбады. Андай болсо Араниктин шаарынан адам койбой кырып кет, бакырышты шаардыктар. Бизди казак кыргызга калтырбагыла. Кан Алооке аман турса, кайрылбай таштап кетишим туура эмес. Бизди кыргыла, өзүңөр менен кошо ала кеткиле. Буркурап ыйлаган Араник журту асылышып, Алоокенин аскерине алдыга жылганга мүмкүнчүлүк бербеди. Ыйлаганыңарды токтоткула, ачуулуу кыйкырды Ашар Суу. Силер менен акыйлашып отурганга убактыбыз жок. Артыбыздан кыргыздар кууп келе жатат. Тезинен Анжиянга, Алоокеге барып, Манас менен чабышууга даярданышыбыз керек. Жок. Силерди биз эч жакка кетирбейбиз деп топтолгон эл аскерлерин алып тосуп алды. Жоокерлер, каардуу кыйкырды ошондо Ашар Суу. Жүрүштү уланткыла. Эгерде кимдир бирөө жолду тосо турган болсо, сазайын бергиле. Аскерлер ордунан жылганга аракет кылышты. Бирок шаардыктар аларды кое беришкен жок. Жолду ачкыла. Ачууланган жоокерлер жол тоскондор камчы менен сабай башташты. Буга жине келген эл жашы карысы, аял эркеги дебей, колуна тийген нерселер менен аскерлерди ура баштады. Кызылдай кыргын башталып, айлана кызы чууга, өкүрүк бакырыкка толду. Аскерлер менен шаардыктар түнү бою карсылдашып, урушуп, далай адам каза таап, далайлар жарадар болду. Бирок калың элдин арасынан жоокерлер жарып өтө алышпагандыктан Ашар Суу кеңешкени жакын нөкөрлөрүн чакырды. Анын чатырына баратып, Үкүрия балбан, Будабил балбан жана Байман Ша өз ойлору менен бөлүштү. Эми эмне кылабыз? Чыймы чыга турады. Кара тору, жапжа Үкүрия балбан. Эгерде шаардан чыгып кетпесек, кыргыздар жете келип, баарыбызды чаап салат. Бул турган кеп түнөрө макул болду. Орто бойлуу, кара тору, Будабил балбан. Ушунча атын өлтүргөндөн кийин кыргыздар бизди согуп коймок беле. Аны бир айтасыңбы, эки айтасыңбы? Жээн экейди, сары жүздүү, толмоч келген Байман Ша. Кордун түбү зор болот, зордун түбү кор болот деген ушул турбайбы? Нечен деген жылдардан бери алаштарга зор болуп жүрүп, эми кор болуп турган мезгил жетиптир. Мен силерден өткөндүн уламышын сураган жерим жок, кыжырданды Үкүрия. Азыр эмне кылабыз? Суроого жооп тапкыла. Өткөнгө кейген менен эмне пайда? Бул суроону Ашар Сууга берели, сунушкул жолдошторуна, Будабил. Ал биздин башчыбыз эмеспи?
бетке экөө макул болуп шаардыктар менен салгылашууда дагы жарадар болгон Ашар суунун көк чатырына барышты. Ушунча элден кантип суурулуп чыгабыз? Суроолук карады чогулгандарга Ашар суу. Кыргыз, казак, кырат, кылбаганды кылат деп шаардыктар жандан түңүлүп, жер кучактап зарлап жатышат. Анда эмне кылабыз? Ындын сурады будай. Алма быш, оозума түш деп колубузду куушуруп отура беребизби? Ашар суу ооруш көрдү. Ыйлап отура бергенден пайда жок, деди ал. Биз кыргыздарга каршылык көрсөтө албайбыз. Ошондуктан багынып, Манастын букаралыгына өтөлү. Бул эмне дегениңиз? Тандана карады Ашар сууга Будабил. Биз кыргыздардын элдешкис душманыбыз. Аларга ушунча жылдан бери көрбөгөн көрсөтүп, басырлап келдик. Мунун баарын унутуп, биз даяп каралыгын алганда алар келе суу эместир? Жок, башын чайкады Ашар суу. Кыргыздар келе суу эмес. Алар бизден көргөн коркуттарын да унутпаса керек. Анда сиз эмнеге кыргыздардын букаралыгына өтүүнү сунуштап жатасыз? Сурады Үкүрү. Ошончолук корккондой, алар желмобустан дейсиңби? Дагы ооруш көрдү Ашар суу. Кыргыздар тең пейил, кечиримдүү калп. Алар менен түпкү атабыз бир. Жакын эле туугандарданбыз. Баш ийип, белекти мол даярдап барсак, балки Манас бизи кечирип, букаралыгын алат деген үмүтүм бар. Баары бир сагаң унчукпай калышты. Мынчалык шашылгандын эмне зарылчылыгы бар? Суроолук деди Ашар сууга Будабил. Балким Анжиянга барып, Алоокеге кошулуп, кыргыздарга каршылык көрсөтүүнү улантканыбыз оң болбосун. Ага ишенгенден пайда жок. Кайгылуу башын чайкады Ашар суу. Ай ааламдын баарын ала шуулу алып, Агала сакал Алооке каршылык көрсөткөнгө жарабады. Карыш кадам жерде турган Араникти алдыртып жиберди. Манас аман турса, казак, кыргыз биригип, аз күндүн ичинде ага жетет дейм. Ошондуктан бул Кытайга ишенбестен тууганыбыз Манас менен жалпы тил табышканга аракет кылалы. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна жетти. Мен силер менен коштошомун. Дагы жолугушканча саламатта болуңар.